قدم عبد حتى يسأل عن 40 وعن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله بما اكتسب وأين أنفق. Akırkısı وعن علمه بما يعمل بها. La tazulu qadama abdin. Kıyamatта değil, adam balasının kadamı жерден көтерілмейді. Тақтап айтқанда адам бейішіне да тозаққа да кіре алмайды, 4 сұрауға жауап бергенге шейін дейді. Ал 4 сұрау қайсы? Бірінші, وعن عمره, өміріңді қандай өткөздің? Екінші, وعن شبابه, жаштығыңды қандай өткөздің? Шындығында артымызды қарайлы, өміріміз неменен өтіп жатыр? Неменен жүріп жатырмыз? Өміріміз қандай кетіп жатыр? Алдыңғы пайғамбарлардан Аллах алам Нух алейхиссаламның дәуіріне болуш керек. Bir аял ийлап келетті, Нух алейхиссаламды пайғамбар, мен точно есімнен шығып отыр. Пайғамбардың алдына ийлап келеді. Ийлап келген учурда жаңағы пайғамбар сұрайды: "Эмне ийлап атасыз эже?" Ал айтады: "Балам ерте өлүп калды" дейді. Қанша жашқа шықты? 300-ге чыгып өлүп калды дейді. Анда айтады жаңағы пайғамбар: "Қияматқа жақын бір пайғамбар келеді. Анын үмметі 60 менен 70 ортасында ғана болады жашы" дейді. Анда жаңағы аял айтады: "Егер мен ошол үмметтің арасында болгондо, чатырымдын казыгыны бул жерден тиги жерге жылдырбайт элем" дейді. А эми биз 60-70 жылда дүниенің арқасынан қанша кирип кетип атабыз? Эми албетте дүниені да кылайлы, ошону менен кошо динди эстен чыгарбайлы турганда. Дүниені деп туруп, динди калтырып койбойлу. Дүниені деп туруп, намазыбызды калтырып койбойлу. Дүниені деп туруп, зикирибизди калтырып койбойлу. Эртең караңгы кабырыбызды эстен чыгарып койбойлу. Андан кийинки жанагы 4 суроонун 3-чүсү: "Ва'ан малихи бима иктасаба ва айна анфак." Малыңды кайдан таптың, жана кайда сактадың деген 3-чү суроо берилет кыяматта. Чындыгында туугандар, малыбызды кайдан таап атабыз? Эми алхамдулилла көпчүлүгүбүз мусулман. Мусулман болуп, адал эмгек менен табууга аракет кылабыз көпчүлүгүбүз. Бирок бир нерсени эстен чыгарып коюп атабыз, муну ошол малды адал жолго сарптаган эстен чыгарып коюп атабыз угандар. Адал жолго сарптаганда кандай? Көпчүлүгүбүз куру намыс деп туруп, тойлорубузду ар кандай шайтан тою менен, ар кандай арак менен, ар кандай музыка менен, ар кандай бийлер менен айтып бүт сарптап аткан жагыбыз жакшы болбой атат мал дүйнөбүздүчү. Келиңиздер, мына ошол жерде бисмилла деп ниет кылганда, эң биринчи намазыбыз дедик. Андан кийин ошол тапкан мал дүйнөбүздү дагы туугандар, адал жолго жумшаганын аракетин кылайлы. Балдарыбызды үйлөнгөндө адал үйлөнгөнгө аракет кылайлы. Балдарыбызды үйлөнгөнгө мына ошол исламдын шариаты менен, исламдын көз карашы менен, исламдын бир туура келе турган шарттары менен үйлөнгөнгө аракет кылайлы. Кээ бирлер айтат: бойдоктор ушинтип исламдын көз карашы менен үйлө, музыкасыз үйлө, фата кийбестен тойгу, жеңил болсун той десең, кээ бир бойдоктор келип сурайт да: "Мына азыр кыздар тийбейт да андай кылсаң" дейт. Азыр кыздар тийбейт да андай той кылам десең, азыр кыздардын көпчүлүгү фата кийем дейт, азыр кыздардын көпчүлүгү ресторанга чыгам дейт, азыр кыздардын көпчүлүгү ЗАГСка чыгам дейт. Туган, бир нерсени билейли. Кудайга шүгүр де, ошол кызың ошол тойго чейин ресторанга чыгам дегенде Кудайга шүгүр де. Ошол кызыңдын жүзүнү чыныгы жүзүнү сага Кудай Таала көргөзүп койгонуна шүгүр де. Бир досум айтат, биздин айылда болгон окуя, 40 кечеги 2020-21 карантин жылдарында 40ка чыккан бир жигит үйлөнбөй бойдок 40ка жашы 40тан өтүп кетет. Бир бойдок жигит жашы өзүнүн айылда болгон окуя бул. Жашы 40тан өтүп кетет. Анан жанагы жигиттин эми Аллах үчүн берген убадасы бар экен. Мен тоюмду Аллах үчүн исрафсыз, ар кандай бузукулуксуз, музыкасыз, ресторансыз, фатасыз, ар кандай бир шарият исламга каршы келген амалдарсыз тоюмду өткөзөм деген максаты бар экен жанагы жигиттинчи. Эми көп кыздар тийбей жүрүп айтып, жашы 40тан өтүп кетет. Анан бир кыз менен куда түшөт. Жанагы кызга жолуккан учурда эле айтат: "Мен тоюмду ушундай исламдын шарттары менен кыламын. Тоюмду мына ушундай кыламын" дегенде кыз башында макул дейт. Андан кийин куда түшүп жанагы кыз менен болуп, тойго 3 күн же 4 күн калганда кыздын достору кызга келет дагы: "Өмүрүңдө бир жолу күйөөгө тийип атсаң, той бир жолу болот. Анан бир жолу үйүңөн чыгып атсаң, ошондо фата кийбей чыксаң, ошондо ЗАГСка чыкпасаң, ошондо ресторанга барбасаң, анда качан төлөйсүң, качан ойнойсуң" деп айтор жанагы кыздын башын айландырып коет достор.
Анан 3 күн калганда жана жигитке чалат дагы. Мен ресторанга чыгам, мен фатаны кийем, мен комположда эл кандай күйгө тийип атса, мен ошондой күйгө тийем деп жанагы кыз катуу туруп алат. Жанагы жигит айтат, болду, Аллах үчүн сени да кечтим, мен албайм мен сени. Аллах үчүн сени да кечтим. Өзү негизи ал жигиттин жашы 40тан өткөн. Тандай турган убагыдан деле өтүп кетти негизичи. Бирок Аллах үчүн албайм мен сени. Анан жанагы кыздын ата-энеси дат фарият кылат анан кийин баштайт. Кызыбыз адашып калыптыр, болду. Тойду сен айткандай кылабыз. Элге айтып койгонбуз, элге уят болобуз эми. Кел сен айткандай той болсун деп. Жанагы жигит айтат дагы, мен Аллах үчүн убада бергенмин. Мына ошолордун сөзүн угуп туруп, мен убадама каршы чыккан, бул кыздын мага кереги жок. Мындан жакшы перзент болбойт. Баланын ата-энеси айтат, баланын туугандары айтат, үйлөнөсүн. Жок, мен үйлөнбөйм. Ошентип айтор үйлөнбөй коет жанагы жигитчи. Арадан эч канча убакыт өткөздөн медреседе сабак берген мугалим кызга, хафиза кызга өзүнүн айткан шарттары менен үйлөнөт жанагы жигитчи. Биз өзүбүздү көзүбүз менен көргөн нерсе. Мен айтайын деген нерсем эмне? Бойдок жигиттерге айтайын деген нерсем, мына ошол нерсени биз ойлонбойлу. Аллах үчүн бисмилла деп кайрат кылыш керек. Аллах үчүн максат коюш керек. Мен тоюмду ислам менен, исламдын көз карашы менен кылам десеңиз, ар кандай тоскоолдуктан өтө аласыз. Эч кандай тоскоолдук бизге тоскоол боло албайт туугандар. Бир гана инсандын жүрөгүндө, эркектин жүрөгүндө Аллах үчүн кайраты болуш керек туугандар. Аллах үчүн максаты болуш керек. Мен тоюмду исламдын шарты менен кылам деген кайраты болуш керек. Ошондо иншалла үйлөнө алат, ошондо өзүнүн айтканындай аялга үйлөнө алат. Анан жеңил той кыл десек, дагы бир нерсени эске алайлы. Кыздарыбызды берип аткандар жеңилирээк берели кыздарыбызды. Бизде кээде ушундай сөздөр бар экен. Кыз менин кызым медреседе окуган, же 10 пара Куран жаттаган, же болбосо Куранды бир сыйра хатым кылган, же Куранды бир сыйра бүткөн, баланча жыл медреседе диплом алган, айтор мына ошондой сыяктуу атак даңктарды алат дагы, анан кийин кызын мактап туруп, эми калыңды мынанча 100 миң бересиң эми деп турат. Андай нерселерди көп көрүп атабыз да. Бир нерсени ошол ата-эне бир нерсени эске албай атат да. Пайгамбар алейхисалам хадиси бар. Эмне деген? Качан калың жеңил болсо, той жеңил болсо, үй бүлө берекелүү болот. Эгер кыздын жакшы болгондугу себебинен алым калыңы кымбат болуш керек болсо, Пайгамбар алейхисаламдын кыздарынын калыңы асман тиреп калыш керек туугандар. Туурабы? Пайгамбар алейхисалам бирөө кандай кылган жок кыздарына. Бирөөсүнө бир шакекти сатты, ошого той өттү. Бирөөсүнө кичине бир курмага той өттү. Бирөөсүнө бир соут деп коет жанагындай, үстүнө кийген жана темирден болгон калкан. Ошону сатты, ошонун эсебинен той болду. Айтор кыздарыны өтө жеңил берди Пайгамбар алейхисалам. Демек кыздын жакшылыгы анын калыңынын кымбат болушуна себеп боло албайт экен туугандар. Балким кыз жакшы болсо, кайра наоборот анын калыңы жеңил болсун. Кайра наоборот анын махры жеңил болсун. Ошондо гана үй бүлөдө береке болот деп Пайгамбар алейхисалам айткан сөз, бул менин сөзүм эмес. Ошон үчүн аталар, ошол нерсени дагы албетте эске алышыбыз керек. Той жеңил кылыш керек. Эми адамдар азыр мондой болуп кетти, мондой чыгым болуп кетти, тигиндей болуп кетти. Элдерге карап жашасак качанга жашайбыз эми антип. Токтотушубуз керек да эми. Биз баштайлы мына кызыбыз барлар. Биз баштайлы бисмилла деп жеңил берип кыздарыбызды. Биз баштасак иншалла башкалар дагы баштайт ошол нерсени. Канча менин досторумда мен билгенден мен теңдүүлөрдүн бир жигит менин тең туштарымдан бир нече жигит Россияга өлүп кеткенде, өлүп келгенде көрдүк. Ошол тойдун, ошол калыңдын кымбаттыгынан, ошол тойдун оордугунан Россияга барып туруп өлүп келген жигиттерди көрдүк. Өзүмдүн досторумдан ушул нерсе болду туугандар. Эми албетте бул нерсе эмне болот? Калыңдарыбыз асман тиреп калгандыгы үчүн болуп атат. Баланча кой бересин, баланча мал бересин, баланча акчаны бересин. Эмнеге? Менин кызым медреседе окуган. Эмнеге? Менин кызым Котуспара Куранды жаттаган. Туугандар, андай болбосун. Балким сиз менен биз ошол Пайгамбар алейхисаламдын хадисине таянып, сиз менен биз тоюбузду жеңил кылсак, иншалла ошол кызыбыздын бактылуу болушуна чоң бир себеп болот экен. Пайгамбар алейхисалам азыркы хадисин кайра айткан. Качан калың жеңил болсо, той жеңил болсо, ошол үй бүлөдө береке болот деди. Бул калың кымбат болгону, калың көп болгону ошондо береке болот эмес экен.
bir күндүк той өтөп кетет, bir күндүк жыргал өтөп кетет. А бирок бул жакта канча жылдык жашоо бар, канча жылдык же бактылуулук, же бактсыздык жашоо бар. Эми ошол жашоону исламдын көз карашы менен кыла турган болсо, иншалла ал үй бүлөдө бактылуулук болот. Эми жанагы хадис айттык, кыяматта берүүчү 4 суроону айттык. Биринчиси өмүрүңдү, экинчиси жаштыгыңды, үчүнчүсү малыңды кайда сактадың, кайдан таптың. Ал эми 4-чү бериле турган суроо وعن علمه بما يعمل بها. Уккан аятыңа, уккан хадисиңе, алган илимиңе кандай амал кылдың? Бизде ушундай бир түшүнүк бар да, бир адам чыгып, кичине бир күйүп пышып сүйлөсө, бизде эле көп мечиттерде, шаарда вааз насихат кыласың, сүйлөсөм күйүп пышып. Мына дамла, паланчы дамлага окшоп сүйлөйт экен. Мына дамла жакшы сүйлөйт экен. Болду, ошо менен чыгып кетет. Бул кулактан кирет, бул кулактан чыгып кетет. Пайгамбар алейхисалам айтат, кыяматта инсанга 4 суроо берилгенге чейин анын эсеп кысап алынбайт деп атат. Эмнеси? Акыркысы ошол уккан аятыңа, уккан хадисиңе канчалык амал кылдың? Мына ушул айткан сөздөрүбүз сиздердин алдыңыздарга аманат. Эрте кыяматта суроодар берилет. Мына ошол жерде Мединага жол алган мезгилде паланчы болду, айтты эле сага ушул хадисти, тоюңду жеңил кыл деди. Кызыңды жеңил бер деди, балаңды жеңил үйрө деди. Мына ошол нерсе албетте кыяматта бизден сурала турганда. Намазыңды оку деди, албетте ошол нерсе суралат. Эми албетте ушундай болгондон кийин тургандар, уккан аяттарыбызга, хадистерибизге амал кылууга аракет кылалы тургандар. Жөн эле бул кулактан кирип, бул кулактан чыгып кетпесин. Эми албетте кан суу эмген бендебиз, инсанбыз. Эми инсан болсок дагы эме кылайлы, колубуздан келишинче мына ушул уккан нерселерибизге амал кылууга аракет кылайлы тургандар. İnşallah hazır Madina şahrına ketip oturuz. Peygamber aleyhisselam'ın da bir hadisi var. Allah Teala bir perişteni yarattı. Al periştege büt mahlukatlı uğa turgan özgöçölük verip koydu. Büt mahlukat, dünyada kança mahlukat bolsa, kança insan bolsa, her birinin aytkan sözünü uğala turgan kuç kuvvatı var eken al periştege. Oşol perişteni menin kabırımdın aldına koyup koyup. Oşol perişte kimde kim? Menin ümmetimden kaysi bir insan maga bir salavat aytsa, oşol perişte al salavatı maga jetkizip turadi. Senin ümmetinden falanca akanın balası tukunca saga bir salavat aytı dep Peygamber aleyhisselamga jetkizip turadi eken turganlar. Peygamber aleyhisselamdan başka bir rivayetler var. Kaysi bir insan bir salavat aytsa, bir salavat joldosa, Allah Teala buna oşol insanga bir salavatının barabarına 10 jakşılık, 10 salavat joldoyt. Ayıbı kaysi bir insan Peygamber aleyhisselamga 10 salavat joldoy turgan bolsa, Allah Teala anı dagın 10 barabar köpöytüp 100 salavat kılıp kaytarat. Emi kaysi bir insan gününe 100 jolu salavat aytsa, Allah Teala'ga anı 10 barabar kılıp anı 1000 salavat kılıp kaytarat. Ayıbı kaysi bir insan bir günde 1000 salavat aytkan bolsa, Allah Teala'nın denesinin tozok otunu aram kılıp koyuyor. Başka bir rivayetler var. Kaysi bir insan cuma gününde 1000 jolu salavat aytsa, al insan ölgön vakitte değil. Beyişteki cayını, beyişteki yaşay turgan jerini körgөнгө чейин ölbeyt al insan deydi. Salavat aytuunun faziletleri mına uşunday çoң turganda. Oşon üçün keliңizder, жалпыбыз Peygamber aleyhisselamga salavat salamdарды joldoйлу. Жалпыбыз Peygamber aleyhisselamdın azır mına karekemiz men bir jol salavat aytalı, andan keyin karekemiz bir-eki Peygamber aleyhisselamdın tarihini Özbek dilinde jana Kırgız dilinde ır türünde жазып koyulungan şerler var. Bir türünde siz menen bizge түшүнүктүү болот. Мына ошол шерлерден bir-eki şer окуп берсин, аркасынан салават айтып, салават саламдарды жолдоп турайлы. Бисмиллахиррахманиррахим. Ас-салат